Ошто окуучу кызды эки эркек зордуктап кетти. Окуучу кызды Instagram аркылуу таанышкан эркектер зордуктап кетишкен. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта жабырлануучу кыздын апасы милицияга кайрылып арыз жазган. Анын айтуусунда эки эркек белгисиз Батирде 15 жаштагы кызын зордуктап койгон. Шектүү делген эки эркек адамды тез эле милиция кызматкерлери кармап кетишти. Алар 19 жаштагы КТ жана АК алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булар кыз менен Instagram тармагы аркылуу таанышкан. Алар менен жолугушууга кыз шаардын экинчи тарабынан барган деп айтылат маалыматта. Кочкордо мал уурдап жүргөн эки жаран кармалды. Нарын облусунун Кочкор районунун аймагында мал уурулукка шектелген эки жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 9 февралда Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда аталган кылмышка шектелип 1988 жылы туулган ШБ менен 1988 жылы туулган ДМ кармалган. Аталган факты боюнча Жазык кодексинин 200 беренесине ылайык уурулук кылмыш иши козголду. Кармалган кылмышка шектүү адамдар тарабынан жалпы 17 факт мал уурулук иштеринин бети ачылып, алардын 24 мал уурдаганы аныкталды. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Кордолду деген кыздын тайенеси: Кудайдан өмүр жашын сурап баккан неберем, шаарга барса кыйналып калат дедим. 7 февраль күнү социалдык тармактарда Алтынбек Артыкбек уулу аттуу жаран бир тууган карындашыма таята тайенеси зомбулук көрсөтүп жүрөт деген видеону коомго жарыялаган. Супер Кейджи порталы кыздын бир тууган агасы менен байланышып, андан комментарий алган эле. Анда Артыкбек уулу карындашын Бишкек шаарына алып келүү ою менен таята тайенесинин үйүнө барганда, алар каршы болушуп, кызды тайенеси сабаганын айткан. Шаардан агасы келип алып кетем деди. Ошондон улам уруш чыкты. Эми кетип каяка барат? Мен багып келе жатам. Алып кетем деген неберемди дагы мен баккам. Мен үй салдыңбы деп сурасам, жок дейт. Батирде жашайм, ошол жака кызды алып кетем дейт. Эми ойлосоңор, кыздын буту баспаса, Батирде жашаса, аны кантип багат? Анын булганган кийимдерин ким жууйт? Мен бербейм дедим. Кызым өлгөндөн кийин ушул неберелеримди эмне деген азап менен бактым, эмне деген кордук көрдүм. Төрөлгөндө эки буту баспай төрөлгөн. Өмүр жашын Кудайдан сурап жүрүп бактым. Булардын кир коогун жууганым канча? Кыздын агасы милицияга арыз жазыптыр. Милицияга барып кеч келдим. Эртең дагы барам. Биз неберебизди урганыбыз жок. Ошол окуяда агасынын көзүнчө эмне кетем дейсиң деп эле чаптым. Аны чапкан эмесмин дебеймин. Шаарга барса, Батирде жашаса, эртең эле аны түртүп чыгарып коюшат. Ошол үчүн бербейм деп жатам. Ушундай азап менен баксам эми көргөн кордугум бул, деди кыздын тайенеси. Кыргызстанда Кавасаки оорусу көбөйүүдө. Кавасаки оорусуна чалдыккан балдар өлкөдө каттала баштады. Учурда 28 бала Кавасаки синдромуна шектелип ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаев билдирди. Анын айтымында алардын ичинен 15-inde аталган синдромго окшош белгилер катталууда. Жайында коронавирус менен симптомсуз жеңил формада ооруп, суук түшкөндө постковидтик синдромго чалдыккан балдар болуп жатканын кошумчалады. Ал эми өпкө кагуусуна 150дөн ашуун бала кабылып, учурда ооруканада дарыланып жатат. Тилекке каршы алардын 20дан ашууну оор абалда. Өспүрүм ага ини жоголду. Өспүрүм ага ини дайынсыз болуп жатканын бүгүн 9 февралда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Расмий маалыматтар боюнча 2004-жылы төрөлгөн Каримжанов Кубаныч менен 2003-жылы төрөлгөн Адыл уулу Арген үйүнөн 19 январда саат 20:00 чамасында чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Каримжанов Кубанычтын бою 155-160 сантиметрге чамалуу, арык чырай, чачы кара жана кыска, көзү кара. Ошол күнү кара түстөгү баш кийим, кызыл түстөгү куртка, спорттук кара шым, кара түстөгү спорттук баш кийим кийип жүргөн. Адыл уулу Аргендин бою 155-160 сантиметр, орто дене түзүлүштө, чачы кыска жана кара, көзү кара. Ошол күнү кара баш кийим, жашыл куртка, спорттук ак шым, кара спорттук бут кийим кийип, кара портфель асынып жүргөн. Өспүрүмдөр тууралуу маалыматы бар жарандар 0701 43 03 19 0312 60 79 89 номурларына кайрылса болот.
Таласта мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн мыйзамсыз пайдаланып жүргөн мектеп директору кармалды. Талас облусунда мектеп директору мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн мыйзамсыз пайдаланып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан Супер KG порталына билдиришти. Маалыматка ылайык, билим берүү чөйрөсүндөгү туруктуу коррупциялык көрүнүштөрдү жок кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Талас облусундагы орто мектептердин директору тарабынан мугалимдердин эмгек акысынын бир бөлүгүн мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча катталды. 2 февралда жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында Талас облусундагы орто мектептердин директору кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ушул мектептин кызматкерлеринен акча алып жумуштан кетиребиз деп коркуткандыгы аныкталган. Мындан тышкары аталган мектептин директорунун иш бөлмөсүн тинтүү учурунда аталган билим берүү мекемесинин мугалимдерине жана техникалык кызматкерлерине эмгек акыны эсептөө үчүн мезгил менен акча каражатын алып турган 9 банк картасы табылып алынды. Учурда бул схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда деп жазылат маалыматта. Нурлан Мотуев: кара дуа окудум десем ишенбейсиңер. Мындай пикирин Нурлан Мотуев Facebook баракчасына жазды. Кара дуа окудум десем ишенбейсиңер эле. 2 жылдан бери 2 мэр кетти. Баягы соода точкамды бузуп жатканда бири мэр, экинчиси аппарат башчы болчуда. Мурунку мэрлер Сурахматов, Балбак Төлөбаев экөө тең кара дуа окудум десем көбү ишенишкен эмес. Мындан 2 жыл мурда февралда болчу. Андан тышкары Атамбаев, Албек, Сапар Сегизбаев жана башка көптөргө али кырсыктай элек кездер бул душмандарыма терс дуа окудум, жакында пачактары чыгат дегенимде интернет архивдери калп айттырбайт. Кыргыз-Кытай чек-арасы убактылуу жабылат. Кытайдагы жаңы жылды майрамдоого байланыштуу Торугарт Эркештам унаа өткөрүү пункттары убактылуу жабылат. Бул тууралуу чек-ара кызматынын коомчулук менен байланышуу бөлүмүнөн билдиришти. Торугарт өткөрүү пункту 2021 жылдын 11 февралда жабылып, 15 февралда кайра ачылат. Эркештам унаа өткөрүү пункту 12 февралдан 16 февралга чейин убактылуу жабылат. Эске сала кетсек, Торугарт Эркештам унаа өткөрүү пункттары Кытайдан Кыргызстанга товарларды алып өтүүгө гана уруксат берген өзгөчө алгоритм боюнча иштеп турат. Бишкек мэриясы мектептерди ачуу мөөнөтүн 1 мартка жылдырды. Бишкек шаарындагы мектептер толугу менен 1 мартта ачылат. Бул тууралуу 24 KG сайтына мэриядан билдиришти. Анын айтымында эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болсо, мектептер жана бала бакчалар толук ачылат. Белгилей кетсек, учурда 1, 5, 9, 11 класстын окуучулары мектепке барып, калган класстар онлайн тартипте окууда. Билим берүү министрлиги жана мэрия февраль айынан мектептер жана бала бакчалар ачылып калышын айткан. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиз Ош шаарында боло турган болсоңуз, анда биздин видео кызматтар иштеп жатат. Той мааракелерди, майрамдык салтанаттарды өткөрүүнү кааласаңыздар, биздин командадагы жигиттер сиздердин той мааракелериңиздерди өткөрүүгө жакшы видео съемкаларды мүштөп берет. Андыктан экран астындагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. Жана ошондой эле Адылак Жолубой YouTube каналына каттала кетиңиздер. Соңку жаңылыктар биз менен.